Bismillah, velhamdülillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ардактуу ата-энелер, агай, ини, эже карындаштар, сүйүктүү бир туугандар. Баарыңыздардын тутуп аткан орозоңуздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы тахажжуд намазынын фазилети, артыкчылыгы. Көпчүлүк адамдар тахажжуд намазы жөнүндө айтып бербейсизби? Тахажжуд намазынын фазилети жөнүндө сүйлөсөңүз жакшы болмок деп көп суранышты. Менимче убагы бүгүн келди окшойт. Анда сөз башынан болсун. Айтайын дегеним, ыйык Рамазан айдын түнкү убактыларын текке кетирбей тахажжуд менен өткөргөнгө аракет кылсаңыз, балким эл билбеген, эл бейкапар жүргөн эң мыкты таттуу, даамдуу, ширин көз ирмемдер сизде болот иншалла. Инна салата al-maktuba nidauha bi sawtil bashar. 5 вакыт намазга болгон чакырык, азан, ал инсандын үнү менен чакырылат. Адам баласы, мисалы муэззин, азанчылар, хайя алас салах, намазга келгиле. Хайя алал фалах, тозоктон кутулууга шашылгыла деп чакырат да. Бул 5 вакыт намазга болгон чакырык. وصلاة الثلث الآخر من الليل نداؤها من رب البشر. Алеми түндүн акыркы бөлүгүндөгү, 3-чү бөлүгүндөгү тахажжуд намазына болгон чакырык, ал Аллахтын өзүнүн чакырыгы. Аллах өзү чакырат. Түндүн 3-чү акыркы бөлүгү деген түшүнүктү ким кандай түшүнүп атат? Шам намазынын убактысы сиздин календарыңызда жазылып турат. Алгачкы кирген убактысы. Анан багымдат намазынын алгачкы кирген убактысы сиздин календарыңызда бекитилүү. Ошол шам киргенден баштап багымдат киргенге чейинки убакытты 3-кө бөлөсүз. Ошонун эң акыркы таңга жакын сааты бөлүгү бул түндүн 3-чү бөлүгү болуп эсептелет. Дал ушул учурда намазга, жалынууга, жалбарууга, кечирим суроого, сажда кылууга сизди Аллах өзү чакырып атат. Ас-салатул мактуба ясма' нидауха куллул башар. 5 вакыт намаздын азанын, 5 вакыт намазга айтылган чакырык азанды жалпы инсаният угат. Аны мусулман да угат. Аны кайридин кафирлер да угуп атпайбы? Ошондуктан азаныңарды төмөнүрөөк кылгылачы деп атат да. Анын ичинде сырты мусулман, ичи мунафик кафир болгон адамдар да угуп атат. Ошондуктан биздин балабыздын уйкусун таң азанда бузуп атасыңар, биздин балабызды чочутуп атасыңар деген бир аңкоолор да жок эмес. 5 вакыт намазга айтылган азанды бардык махлук угат. Адамзат да угат, айванат да угат. Багдарак, тоо, таш бар угат. Мусулман да угат, кафирлер да угат. وصلاة الثلث الآخر يستشعر نداؤه بعض البشر. Алеми түндүн акыркы бөлүгүндөгү тахажжуд намазынын чакырыгын сейрек гана адамдар угат аны. Өтө аз кездешет андайлар. Ошол сейрек кездешкен адамдардын ичинде сиз барсыз. Дайым тахажжудга умтулуп турасыз.
tahajjud okub alsam eken, tүйшігімді, проблемамды tahajjudda Allah Taalaga açık aytıp arızdanıp alsam eken деген siz barsız. Tahajjud namazının çakırığın insan kulağı menen ukpayt. Çınığı mümin anı жүрегі менен sezip uğa bilet. Жүрегі менен uğa bilgen insanlar Allah'ın çakırığın. Allar tahajjudga tura alışat. As-salatul mektuba nidauha hayya alas-salah hayya alel felah. 5 vakit namazga aytılgan azandağı çakırık al hayya alas-salah namazga kelgile, namazga şaşılgıla degen söz var. Hayya alel felah tozokton kutuluğa, denengdi tozokton munapыс kılığa, şaşıl gel, batırak dep insan ünü menen çakırat. Ve salatu sulutul ahir minel leyl nidauha hel min sailin fa'u'tih. Alemi tündün akırkı bölügündögü tahajjud namazının çakırığı al Allah'tın özünün çakırığı. Andağı çakırık hel min sailin fa'u'tih. Tilengender jaldırap, jalınıp, jalbargandar bolsa daru bire salayın dep ün katat Allah Taala. Allahu akbar. Kim oşol uçurda turup 2 reket, hiç bolbasa 2 reket tahajjud okup olçoygon çoğun alatoğday karızım var ya Rabbi, uşundan kutkar deseniz kutkarat. Birazdan keyin, yoksa dağı birazdan keyin aytır siz andan kutulup anan ölösüz. Hiç kaçan kutulbay kalbaysız. Günөөmdü keçir deseniz, günөөdөн keçirilip anan ölösüz. Ya Rabbi perzent ber deseniz, perzenti görüp anın jıtın jıttap, anın kızmatın görüp anan ölösüz. Aytır, surangan nersenizden barın Allah beret. Antkeni dal uşul jerde Allah Taala hel min mustagfirin aghfir lah. Keçirim surangandar barby menden, geçire salayın. Hel min taibin atubu iley. Murdağı jasap koygon günöөлөрүнө ökünüp, buşayman kılıp, tilin tiştep, ekinci oşol işke barbaymın boldu dep ökünüp toba kılgandar barby? Men anın tobasın bir otola kabul kılayın deydi. Sözün kıskası sahabalar, tabiinler bütündöy tүйшük problemaların bari tahajjudga jıynaşçı eken. Tahajjudga jıynap toktop koyuş eken. Bul tүйшүгүмдү, bul uğur işti buyursa tahajjudda taң atkıça çeçip alam dep. Allahu akbar. Alar men tahajjudga tursam Allah Taala berer deşpeyt ele. Bul tүйшүгүмдү tünü tahajjudga turup taң atkıça çeçip alam deydi. Taң atkıça bir otolağını bir jansıl kılıp alam deydi. Bir jansıl kılışçu. 5 vakit namazdı köpçülük musulmanlar үйүндө, meçitke, namazxanaga kirip okuş ıhtimal. Cemaat menen albatta. A birok beynema salatu sulutul ahir yuaddiha man istafahumullahu minel mu'minin. Tahajjud namazın Allah Taala momun musulmandardın arasından özü tandap algandarıgına tahajjud okuşat. Arganday adam tahajjudga tura berbeydi. Kalagan adam tahajjuddu okuy berbeydi. Engsegen ele, kıyaldangan ele adam tahajjudga tura kalıp okup kete ber albaydı. Tahajjudga Allah tandap ilham berip koygan insan turat. Tahajjudga turganыңızda ушунчалык сүйүнүң, кубанычыңыз койнуңузга батпай, gözünüzden жаш чыгарып,
былкылдап ыйласаңыз да аздык кылат. Анткени сиз күнөөңүздөн арылууга, күнөөңүздөн тазаланууга Аллах тараптан тандалдыңыз. Эй бендем, мен сенин күнөөңдү кечиргим келди. Сени бейиштик кылгым келди. Sen сурансаң да, суранбасаң да, эки дүниөнүн байлыгын, казынасын сага бергим келди деп сизди тандады да. Тажудка турган инсандар бар. Чын, төрт тарабы келишкен мыкты үйлөрдө эмес, жупунуу гана. Кээ бир адамдарга аябай алсыз көрүнгөн үйлөрдүн ичинде ибадаттын сооп мунарасын 7-ci кабатка жеткире куруп койгон тахажжуд ээлери бар. Ошол сизсиз, иншалла. Тахажжудка турдуңузбу? Сизди Аллах тандады. Дуа кылганда, Аллахым, дайым мени тахажжудка тургузгун. Мени өзүң тандаган муъминдердин катарына кошкун деп сураның. Ас-салатул мактуба وربما يصليها البعض رياء. 5 vakit namazdı kebirkiler el görsün üçün dele okuşu ihtimal da. Bas жүрү, менен намазга кир десе, макул деп. Же тойго барып калды. Ой, атаң мына жаштар намазга туруп атканда барбасак болбойт окшойт, жүрү деп аксакалдар эл көрсүн үчүн ошол күнү намазга чыгып коет. Досунун бай, мансаптуу досунун көңүл үчүн деп, андан пайдаланыш максатта жүрү намазга десе, аны менен мечитке барат. Шулардын бүт баары эл көрсүн, кулак уксунга кылынган. Аябай такыба жакшынакай кызга үйлөнүш максатта кимдир бирөө жагалданып 5 вакыт намаз окумуш болушу ыктымал. Айтор ар кандай. Жетекчиге жагынып, жетекчиден коркуп, мансаптуунун мансабынан, байлыгынан пайдаланыш максатта 5 вакыт намазга кирип коюш ыктымал. Ар кандай адам кирет. Бейнема салатул лейл لا يصليها أحد إلا خفية خالصة لله. Alemi tahajjud namazda anı çındap Allah'tan korkup çın dili, çın ıhlası kunt koyu menen çın yürekten okuğandar gana tahajjudga tura aladı. Antkeni özü turup alıp koşunasının eşigin barıp alıp koşunasının eşigin tıkıllatıp koşuna men tahajjudga turup atam, sen da turdun bu dep hiç kaçan maktanbaydı. Jada kalsa anın tahajjudga turganın janındağı jubayı da bilbey kaladı. Keyde ayalı turganda janındağı joldoşu da bilbey kaladı. Keyde atası menen apası 40 yıldan beri okugan tahajjudun balları bilbeydi. Antkeni anı çın yürekten Allah'tın özü menen gana eğendeşe turgan ıhlasman insanlar gana tahajjuddu turguzaladı. As-salatul mektube yemtezic fi edaihi et-tefkir bimeşagil dünya ve vesavisi şeytan. 5 vakit namazda adamlar namazga girişken uçurda şeytandın azgırığı, dünya azgırığı, arganda işler menen alp uruşu, pikir çaçuro, oylonu, jana başka nerselerde aralashtirip okuşat. 5 vakit namazda şunday. Al farz albatta. Bирок дээрлик ушинтип окуйбуз да. Анткени базардан кирип эле мешитке окуй калат. Сапарда унасынан түшүп эле мешитке кирип окуйт. Айтор ушундай бүт бардык жерде. Тезирээк окуп бара калсам, баягы товарды сата калсам, азыр окуп чыга калсам, сапарымды уланта калсам. Ушул пикир менен окуйбуз намазды. بينما الصلاة الثلث الآخر هي انقطاع عن الدنيا وبناء لدار الآخرة. Alemi tahajjud namazı bul dünyadan bir otolu üzülü ahiretteki üydün payduvalın tüptü. Mineke. Tahajjud namazga turgan insan al үйүнүн жарыгын дагы жандырбайт. Ооба, үйүнүн жарыгын дагы күйгүзбөйт.
Эч ким көрбөс экен деп, эч ким укпас экен, билбес экен деп, ыйлаганда дагы шолоктоп ыйлай албайт. Ушу бугун чыгара албайт. Ойгонуп кетпес экен деп. Ошол саждасы, ошол ихласы, ошол көз жаш ыйы менен ал дүниеден бир отоло үзүлүп чыккандай, дүйнөнү таштап койгондой. Ошол саждасы менен ахиреттеги үйүнүн пайдубалы, кыш кирпичтери, чатырларын ар бир ыйы, ар бир тамчысы, ар бир саждасы менен бүтүрүп алды небак көпчүлүгү. 5 убакыт намазды окуш үчүн мечитке барарда кимдир бирөө менен байланышып, мечитте кире беришинде же чыга беришинде жолугушабыз деп убада кылышыңыз ыктымал. Намаз бүткөндөн кийин көчө бойлоп, же бир ашканага кирип, же бир жол четинде отуруп алып, өткөн кеткен жаңылыктарды сүйлөшүү мүмкүн. Ооба, ал чындык. بينما صلاة الليل تؤديها لكي تأنس بالحديث مع الله وتتكلم معه وتبث همك وسؤلك. هل من تهجد نماز Allah Taala'nın özüne gana жалынып, жалбарып, аны менен сүйлөшүү максатта гана тургузула турган намаз. Эч ким билбейт, эч кимди чакырбайсыз. Bir gep kurgança, vakıtı kıskırtkança деп эч кимди чакырбайсыз. Siz Allah Taalaga özüңүз гана жалынып, жалбарып, тулку боюңузду содага коесуз. Денеңизди, тулку боюңузду Allah Taalaga содага коюп атасыз. Allah менен сүйлөшөсүз. Эч кимге айта албаган, жүрөгүңүздүн түпкүрүндө сактап бирөөгө айтуудан уялып, айбыгып жүргөн сырыңызды дагы Allah Taalaga жашырбай айтасыз. Тилене аласыз. Ел арасында сурай албаган ушунчалык майда барат нерселериңизден бери Allah Taala'дан суранып аласыз. Анткени инсан кейбир жасап койгон күнөө иштерин адамдарга айта албайт да. Ал эми дал ошол күнөөнү тахажжуд намазда Allah Taala'дан: "Я Раб, мен ошондой күнөө иш кылгам да. Сен өзүң көрүп тургансың, билесиң, ал жазылып калган. Я Раб, ошол күнөөмдү кечир." Allah Taala'га ачык айкын айтып атасың. Allah менен сүйлөшкөн намаз, тахажжуд намазы. Дуа фи салатил мактуба руббама южаб. 5 убакыт намаздын аягындагы окулган, кылынган дуа тилектер кабыл болот. Кээде кабыл болбой калыш ыктымал. Албетте кабыл болот. 5 убакыт намаздан кийин кылынган баталар кабыл болот. Кээде кабыл болбой калышы ыктымал. Анткени тигинин көйнөгүнө, тигинин саатына, дагы бирөөсүнүн бир кийимине көзүңүздүн кыйыгы менен карап отуруп, дуада ыхласмандуулук жоголот дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам: "Инналлаха ла яқбал дуа мин қалбин гафилин лахин." Садак Расулуллах. Allah Taala кош көңүл, кайдыгер жүрөктөн кылынган дуаны эч качан кабыл кылбайт деди. 5 убакыт намазда кээ бирлер ушундай дуа кылып коюшат да. Бая жаттап алган сөздөрүн. Байнама салат ас-сулус ал-ахир мин ал-лайл вa'ada Allahu ibadahu bil-ijaba hal min sa'ilin fa'u'tih. Алеми тахажжуд намазындагы дуага анын дуасынын кабыл болушуна Allah өзү убада берип койгон. Allah өзү убада берген. Биз суранбасак дагы. Эмне деген? Hal min sa'il fa'u'tih. Кана азыр түндүн акыркы бөлүгүндө менден тиленгендер болсо бере салайын дейт. Эмнени сурансаңыз дагы берет. Кудай сактасын, жалаң адалды, бейишти гана суранын. Ооба, жалаң адалды, бейишти гана суранын. Allah мен берем dedi. Keçirim сура, keçireyim dedi. Khayran salatu thuluth al-akhir min al-layl la yuwaffiq bil-qiyam biha illa men arada Allahu lahu an ya'nas bil-hadith ma'ah. Tahajjud namazga arganda ele balban
çımır denelü, bay, den soğluğu çığın, mansaptı insan, sodager, sergek insanlar tura vere albaydı. Tahajjud namazına Allah kim menen süйлöşküsü gelse, kaysı bendesi menen süylöşküsü gelse, kaysı bendesinin jalınğanı, jaldırağanı, jalbarğanı jaksa Allah Taalaga oşonu turguzat. Uşunday jalınış gerek Allah Taalaga, uşunday jalbarış gerek. Allah uşunday jaktırat. Allah bizdin jalınğanыбызды, jaldarğanыбызды jaktırat. Misal uğup durun. Xitay өлkösүн karagıla. Yeçen degen musulmanlar, Uygur musulmanları ezüde jatat. Kırılıp atat. Palestinanı karagıla. Kança жылдан beri İsrail'din kandуу çengelin astında şehit ketip bartat. Dagı dile kıynalып atat. Dagı başka musulmanlar. Myanma'dagı misалы musulmanlar içende türüylöy, gömüldü türüylöy, örttölді. Emni üçün Allah Taala uşulardı kutkarıp kalmadı. Алардын күнөөсү өтө көп болгондугу үчүн, чектен ашып кеткендиги үчүнбү? Балким, балким. Бирок ислам алымдарынын %99% кепилдик берип айтканы, ошол эзүүдө жаткан мусулмандардын Аллах Таалага жалынганы, ыйы, кечирим сураганы, жалбарганы, жаккандыгы үчүн Аллах аларды ошондой эзүүгө коюп койду. Эгерде Аллах аларга гененчиликти берсе суранганын, баягыдай жалынбай калат да, жалбарбай калат, жалдырабай калат. Ушу жалоонунун өзү бул чоң ибадат, бул өнөр эмес, бул кесип эмес, бул ибадат. Ушул тахажжудта жалының Аллах Таалага ушунчалык жалдырам. Ey Rabbim, süйлөшкүн келген момун бенделериңдин арасына, сага жалдыраганы менен жаккан бенделериңдин арасына мени да кошуп койгун деп сураныңыз ушинтип, Аллах сизди тахажжудга тургузат иншаллах. Лианнаху мен акрабул башар лах. Бул кайгыңызды, даттанууңузду, арызыңызды Аллах Таалага жалыныш үчүн кечирим сурап тахажжудга туруп атасыз. Ошол учур Аллах Таалага эң жакын боло турган учур. Бул тахажжудга туруу дайым тахажжуддун даамын, ширесин даамдап татып алган инсан ал учурду эч качан эч кимге айтпайт, бербейт дагы, ал убакыт текке кетирбейт. Бирөө менен сүйлөшүп отурса дагы, күндүзү көбүрөөк иш кылып калса дагы, түнкү тахажжуддун учуру кайра келе берет. Ошол тахажжудда муну чечип коем, тахажжудга тура калышым керек. Ошондогу даам, ошондогу ырахат, ошондогу көз жаш, ый, ошондогу Аллах Таала менен эйиндешип жалынуу, жалдыроо баары эсинде турат. Тахажжудга туруу деген Аллах Тааланын жеке өзүнөн чакырык кагазын алуу деген. Тахажжудга туруу, тахажжуддун даамын сезүү деген түшүнүк бул Аллах Тааланын өзүнөн, жеке өзүнөн тахажжудга момундай чакырык алуу сыяктуу бир чакырык кагаз. Бир чакыруу кагазды алганда, ал сизге ысымыңыз жазылып келет да, именной болуп келет да, сиз гана барасыз. Сизден башка эч ким барбайт ал чакырыкты алып. Бул тахажжудга туруу, ошол жерде ойгонуп калуу, Аллах Тааладан чакыруу алуу. Аллах Таала чакырды да сизди. Кандай сонун мыкты ибадат. Түнү караңгы түндө таттуу уйкуну бузуп, ойгонуп, Аллахтын алдында чөгөлөп, ыйлап олтуруу бул эң мыкты жогорку деңгээлдеги даражага жетип калган инсандардын жашоосу. Бирок эң акыркы эскертме тахажжудда окуганда жаш бала кыял болуп окуң. Жаш бала кыял. Наристе кыял, наристенин кыялы менен тахажжудду окуң. Чын наристенин кыялы менен. Ал эми
тахажжудтун кыямында турганда бели ооруп калган, шунчалык курсак ачып калган кедей кембагалдын өтө жашы бир топко барып калган, өзүн кармай албаган инсандын турушундай болуп, бир аз ийилип, жалынып туруң. Саждада, анын саждасында, тахажжуддун саждасында, анан тахажжуд намазы окулуп бүткөндөн кийин жаш бала кыял болуп бүтүрүң. Кантип? فالطفل إذا طلب شيئا ولم يعطه بكى حتى يأخذه. Жаш бала деген ушундай. Эгер наристе бир нерсени сураса, бербей койсоңуз ушунчалык ыйлайт, суранганын алмайынча. Сиз сажда менен ушул тахажжуддун саждасында салам бергенден кийин жаш бала кыял болуп ыйлаң, суранганыңызды алмайынча. Кайра ар тахажжудда 2 тахажжуд окуң, 3 күн тахажжуд окуң. Ислам алымдары айтат, табииндер. Ким тахажжудду бир жума окуп, чындап окуй турган болсо, суранганын Аллах Таала берет, андан кечиктирбейт деген. Бирок кандай учурда? Жаш бала кыял болуп ыйлаган учурубузда гана. Факун анта хада тифл ватлуб хажатак. Ошол суранганын алмайынча сооронбой ыйлай берген жаш бала наристе, тахажжудда сиз өзүңүз болуңуз. Кагылайын, менин бир тууганым. Бар болуңуз. Орозоңуздарды Аллах Таалам кемчиликсиз кабыл кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.